17-bölüm. Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдары менен сүйлөшүп, ар бир уруунун уруу башчысынан бирден таяк ал. Ошол 12 таяктын ар бирине бирден уруунун атын жазып кой. Аарундун атын Леби уруусунун таягына жаз, анткени ар бир уруу башчысы бирден таяк берүүгө тийиш. Аларды жыйын чатырынын ичиндеги мен силер менен сүйлөшүп турган келишим сандыгынын алдына кой. Мен кимди тандап алсам, анын таягы гүлдөп калат. Ысрайыл уулдарынын силерге наалыганын мен ошентип токтотом. Анан Муса Ысрайыл уулдары менен сүйлөштү. Ошондо алардын уруу башчылары бирден жалпы 12 таяк беришти. Алардын таягынын арасында Аарундун таягы да бар эле. Муса таяктарды жыйын чатырынын ичине Теңирдин алдына алып барып койду. Эртеси күнү Муса жыйын чатырына келип караса, Леби уруусундагы Аарундун таягы бүчүр байлап, гүлдөп, бадам байлап калыптыр. Анан Муса Теңирдин алдынан баардык таяктарды Ысрайыл уулдарына алып келди. Алар таяктарды карап көрүп, ар кимиси өз таягын алды.